Bilingizler, ушул жерде өзүм 2013 жылы ушу какыраган жерге, бул жерге такыр суу келбейт. Ушул жерге өнүктүрүү боюнча, өздөштүрүү боюнча, көрктөндүрүү боюнча атайын өкмөт макулдугун бергенден кийин 16 гектар жерди алганбыз. 18 жылдан бери бул жерге түркүм бак дарактарды алып келип тиктик. Биринчиден ушул дарактарды суугаруу максатында контейнер койгонбуз, суу тартыш. Айына 50 миңге водовоз менен суу куюп, андан ары капельный орошение кылып 10 миңден ашык көчөттөрдү тиккенбиз. Алма, өрүк, мөмө жемиштердин баардыгын. Андан кийин суу жетишпегендигине байланыштуу 2 жерден кудук каздык. 42 метр квадраттан 42 метрди тереңдиктен суу чыккан. Андан сырткары 1 миллиондон ашык сомго Карабулак айылыбыз өзүнүн айылымдан этек жагынан 90-дук 60-дук турба менен суу алып келгенбиз. Анан көлмө жасап, ошо көлмөгө толтуруп алып туруп, андан ары ушул көчөттөрдү суугарып жатабыз. Быйыл 8-жыл түшүмүнү берип атат. Айылда суу тартыш болуп калып атат, эл да кыйналып атат. Ошого карабастан эми мээнет акыбеттин арты жакшы болсун деп, Кудайыма шүгүр, жакшы түшүмүнү берип атат. Өрүк да жакшы болуп атат. Алма да болуп атат. Кара өрүк бар. Бадам тиккенбиз. Анан жүзүм тиктик. Жүзүм дагы азыркы күндөгү негизги мөмө жемиштердин бири болуп калды. Өзүнүн жакшы түшүмүнү берип атат. Биз ушу тамчылатып жасоону карагандан кийин областтык телевидениеден келип, губернатор өзү келип аралап көрүп, анан дагы башка кызыккан дыйкандар келип кабар алып кетип турушат. Азыркы күндө тамчылатып суугаруу боюнча биздин тегерегибизде аябай көбөйдү. Өздөштүрүп атышат, жакшы. Эми ушул сиз өзү экономистсиз. Ушу канча каражат кетти, анан канча жылда актайт? Кыргыз ошону сурайт да. Мисалы, гектарына канча каражат кетти дегендей бүт эсептериңиз бар да, чыкты да. 42 километрдей болуп калат экен. Турбанын, 20-лык турбаны жүргүзгөнүзгө. 16 гектардын 10 гектарына бактарак кылганбыз. Анан анын ар бир бактарагы 253 сомдон алынган. 10 миңден ашык бактарак бар. Эми бардыгы да акча каражат. Буга суу тартып келүү дагы 1 миллиондон ашык акча кеткен. Турбасын сатып алачак, кызматыга төлөйсүн, ушундай болуп. Андан сырткары 2 жерден кудук каздык, бул дагы эле бир топ акча болду. Эми ишти баштагандан кийин анын чыгымына чыдайсың, кылыш керек. Антпесе бактарак өзү түшүмүнү бербей коет, каралбай калып калат. Ушул 8 класстан тартып эле бизде жакшы ал учурда өндүрүштүк бригада бар болчу, иштечүбүз. Өкмөттүн жумушу карылык возрастка жетсе, пенсиялык жашка жеткенибизде бардыгыбыз эле өкмөттүн жумушун жаштарга беребиз да. Ошондо чоң эрмек болот, ары бери басканга. Мөмө жемишин үзгөн бул кандай сонун нерсе. Ар бир мөмө жемиш бул тирүү организм, аны менен баарлашасың, рахат аласың, басасың, ден соолугуңду чыңдайсың. Айыл жер бул ата мекен, ата мекенди унутпаш керек. Ушундай салымды кошуп, мен жөн эле бай үй жагында эмес, кары картаң бар, орукчан бар, садик бар, ошолорго мөмө жемишим артса, ошолорго жардам катары берем, сатсам акчасынан берем. Бул жерде гилас өсөт, алма өсөт, өрүк өсөт, шабдалы өсөт, бадам өсөт, жаңгак дагы тигилген, анар дагы тигилген. Ушул сууларды капельный орошение кылып өстүрүш үчүн шлангадан суу кетпей калбасын деп атайын трансформатор койдук. Бул жерде кошумча запасной суу, айылдан арткан суу келет, ушул көлмөгө толтурулат. Ушул көлмөдөн кийин жанындагы жабылып турган эмеде насос бар. Ал фильтр аркылуу сууну тазалагандан кийин көчөттөргө ошо насос аркылуу суу жиберилип турат.